Бүгін мешітте бір Құран жаттадыңыз, екінші күні үйіңізде тұрған Құран нұсқасымен жаттадыңыз, үшінші күні телефондан жаттадыңыз. Анда бұл ыкма адамдың ошол зейнин, эс тутумун ошо боюнча таштап коюудағы бұл эң чоң ката болуп эсептелет. Эгер кайталабаса унутушу мүмкүн, бирок негизи унутпайт дейт. Эгерде ошол эле сабагын, тапшырмасын 500 жолу кайталай турган болсо, ошондон улам биздин кызыбызда кетип калат. Бул ката болду. Эми мындан арылуунун жолу кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, көпчүлүгүбүз Куран жаттоо менен алектенебиз. Бирок мына ушул Куран жаттоо жолунда бир канча каталарга дуушар болобуз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда мына ошол каталардын ичинен 7 ката тууралуу токтолуп, жана андан арылуу жолун дагы айта кетебиз. Эң алгачкысы Куран жаттоодогу эң көп кездешкен ката мен жаттай албайм, менин зейним, эс тутумум начар деген түшүнүк мына ушул эң чоң ката болуп эсептелет. Мына ушул түшүнүктөн улам биздин аталарыбыз, биздин агаларыбыз, аксакалдарыбызды Куран жаттоодон тосуп келет. Негизинен Аллах Таала Курани Керимде Камар сүрөсүндө чындыгында «Валакад яссарнал Кур'ана лиззикри фахал мин муддакир» чындыгында биз Куранды жаттоону жеңил кылдык, андан үлгү алуучу барбы деп Аллах Таала бир эмес 4 ирет Аллах Таалам Курани Керимде баяндап кеткен. Демек, бул кайрылуу жалпы үммөткө, ал кары болсун, жаш болсун, аял эркек болсун, байкедей болсун, мына ошондуктан Куранды ар бир адам жаттай алат, болгону мына ошол ыкмасын, туура ыкмасын үйрөнүш керек. Бул биринчи ката болду. Ал эми экинчи катабыз Куран жаттоодо өлчөмдү көп алып алуу. Мисал катары алсак, башында ошо Куранга болгон кызуубуз абдан көбөйүп, мен күндө 1 беттен жаттайм, же 2 беттен, же 5 беттен жаттайм деп өзгө өлчөмдү тапшырманы көп алып алабыз дагы, анан 1-2 күндөн кийин аны аткара албай, ошондон улам биздин кызыбызда кетип калат. Бул ката болду. Эми мындан арылуунун жолу кандай? Арылуунун жолу мейли сиздин зейниңиз, эс тутумуңуз 1 бет жеттай турган болсо дагы, бирок баштаганда азастан, 5 катардан, 10 катардан азастан баштап акырынан көтөрүлө турган болсоңуз, мына бул ыкма сизге жеңил да болот, кызуңуз дагы азайбайт жана күндө истикомат менен үзгүлтүксүз болууга чоң жардам берет. Мына ошондуктан экинчи катабыз өлчөмдү көп алып алуу. Анын мындан арылуунун жолу кайсы болду? Өлчөмдү азайтып, күндө үзгүлтүксүз ошол сабакты жаттаганга аракет кылабыз. Ал эми үчүнчү катабыз ошол тапшырманы жаттагандан кийин бир катар эле бир сыйра жаттап алгандан кийин мен жаттадым деп өзүңүзгө ишенип, ошо боюнча таштап коюудагы бул эң чоң ката болуп эсептелет. Негизинен кары устаздарыбыздын айтуусуна караганда, адам бир сабагын жаттап бүткөндөн кийин, 10 катар, 5 катар, 1 бет жаттап бүткөндөн кийин, ошону эң азында 100 жолу карап кайра жатка 100 ирет кайталаш керек. Муну карылардын арасында санак деген термин менен айтылат. Мына ошондуктан биз дагы ошол жаңы сабак жаттап бүткөндөн кийин 100 жолу эң азында кайталаш керекпиз. Жана кары устаздар ушундай бир насаат айтылат. Эгерде бир адам 1 бетти 100 жолу окуй турган болсо, адам эгер кайталабаса унутушу мүмкүн, бирок негизи унутпайт дейт. Эгерде ошол эле сабагын, тапшырмасын 500 жолу кайталай турган болсо, анда таптакыр бул кайталабаса дагы унутпайт деп карылыбыз айткан. Эгерде 1000 жолу окуй турган болсо, анда кудум эле ошол тапшырма, ошол бет, ошол аяттар анын көз алдында ар дайым туруп турат дейт. Мына ошондуктан биз жаттаган сабагыбызды ар дайым жаттап бүткөндөн кийин эң азында 100 жолу окуй турган болсок, эгер андан көп окуй турган болсок, мына ошончолук жакшы. Ал эми 4-үнчү катабыз жаттоого шашылып, бирок ошону кайталаган унутуп коюу. Эгерде сиз сабагыңыз жаттаган Куранды бекем, бышык алып кетүүнү кааласаңыз, анда жаңы сабакка караганда өткөн сабактарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Жана кайталоонун 2 түрү бар, ошо 2 түрүнү тең бекем болуш керек. Биринчиси жаңы кайталоо. Жаңы кайталоо дегени акыркы жаттаган бир жумада ичинде жаттаган сабактарыңызды жаңы сабак менен кошуп кетүү. Мисал катары алсак, сиз бир паранын 7-нчи бетин бүгүн жаттамакчысыз. Эми ушул бетти жаттап устазга тапшырардан мурда өткөн 6 бетти устазга же болбосо шериңизге бир катар текшертип, кайталап туруп, анан 7-нчи сабагыңызды тапшыра турган болсоңуз, мына ошол эң жакшы ыкма. Мына ушундай ыкма менен сабакты жаңы сабак алып кете турган болсок, иншалла биз артты өткөн сабактарды кайталаганга кажет деле калбай калат. Жана экинчи түрү эски кайталоо. Эски кайталоо деген сиз мурда жаттаган жарым параңыз, 20 сүрөңүз, 1 пара, 2 пара канча жаттаган болсоңуз, мына ошону бир жумага бөлүп коесуз дагы күндө 2 беттен, 5 беттен, 10 беттен өзүңүздүн
мүмкүнчүлүгүнгө жараша кайталап турсаңыз, бул дагы сиңиңиздин ошол жаттоосун тездетет. Анткени көпчүлүк адамдар жаңы сабакты көбүрөөк жаттайын дейт, бирок жүрөгүндөгү өткөн жаттаган сабактары бекем болбогондуктан, эсинде болбогондуктан кыжаалат болуп көп жаттай албай калат. Мына ошондуктан канчалык биз өткөн сабактарыбыз бекем болсо, мына ошончолук алдыга кетишибиз тездетилет. Ал эми 5-чи ката, көпчүлүк коомчулукта кездешкен катанын бириси Куран жаттоодо бир нусканы, бир китепти тандаш керек. Курандын бир нускасын тандаш керек. Бүгүн мечитте бир Куран менен жаттадыңыз, экинчи күнү үйүңүздө турган Куран нускасы менен жаттадыңыз, үчүнчү күнү телефондон жаттадыңыз. Анда бул ыкма адамдын ошол зээнин, эс тутумун баягы аяттардын турган жерин чаташтырып, кыйындаштырат. Мына ошондуктан эгер Куран жаттоону кааласаңыз, анда Куран жаттаганда бир китепти аласыз, мына ошол китеп менен ар дайым окуп, өмүрүнүн аягына чейин ошол китеп менен, ошол нуска менен өткөрө турган болсоңуз, анда бул жаттоону дагы жакшыртат жана эс тутумду күчөйтөт. Жана карылардын, мыкты карылардын, устаздарыбыздын дагы тажрыйбасы, ыкмасы ушундай. Жаш кезинде кайсы Куранды алып жаттаган болсо, азыркы күнгө чейин мына ушул Куран менен окуп келет. Ал эми 6-чы катабыз Куран жаттоодо туура жаттоого көңүл бурбоо. Тагыраак айтканда, ката жаттабалуу. Эгер өзгөчө Куран жаттап атканда бир сөздөрдү, аяттарды ката жаттап алсаңыз, кийин аны тууралаш абдан кыйын болот. Ал сиңип кетет тилиңизге да, дилиңизге. Мына ошондуктан колдон келишинче устаз кармап, ошол жаттай турган сабагыңызды бир ирет өзүңүз окуп берип, кайра ошол устаздан угуп алсаңыз, бул эң жакшы, эң пайдалуу ыкма. Эгер андай мүмкүнчүлүк болбосо, жок дегенде, мына ошол дүйнөлүк карылардын үнүн коюп, ошол сүрөнү бир канча ирет угуп алсаңыз, бул өтө жакшы ыкма. Качан ошол мен жаттай турган сабагым ката эмес, туура окудум, эми жаттай берсем болот деп жүрөгүңүз тынчтангандан кийин жаттасаңыз, бул эң жакшы ыкма болуп эсептелет. Ал эми 7-чи көп кездешкен каталардын бириси бул илим алып жаткан, Куран окуп жатканда ошол күнөөдөн арылбоо. Тагыраак айтканда, көздү сактабоо, тилди сактабоо, ойду сактабоо, кыскасы күнөөдөн арылбоо дагы мына ушул Куран жаттоого эң чоң тоскоол болуп эсептелет. Анткени Куран, илим, бул дин, нур болуп эсептелет. Ал эми күнөө бул зулумат, караңгылык болуп эсептелет. Мына ошондуктан биз дагы 7-чи катабыз ошол күнөөдөн арылбай Куран жаттоо дагы бул эң чоң ката болуп эсептелет. Мына ошондуктан Куран жаттап атканда көзүбүздү, тилибизди, оюбузду, кулагыбызды, бардык дене мүчөбүздү күнөөнөн сактап жаттай турган болсок, анда таза жүрөккө, таза көзгө, таза тилге Куран тез эле сиңип баштайт. Аллахтан бардыгыбызга мына ушул Куран жаттоо жолунда ушул жогору айтылган каталардан арылып, туура ыкма менен жаттаганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин.